Беримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын рахматы, ырайымы болсун тилөө менен биргеликтеги исламдагы аруу айымдар берүү сөздөр менен кайра биргеликте. Бүгүн биз коптуу эфирибизде илим алуудагы адептер боюнча сөз кылмакпыз. Ал эми биздин коногубуз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бихамида Абдыкадыр кызы. Устаза, кош келипсиз. Кош болдук. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Эң алгач ушул эфирге чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Эфир башталаардан мурда ушул буга чейин дагы эфирлерге чакырып жүргөнсүздөр. Ушул биздин илимибизди аз болсо дагы башкалар менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат демекчимин. Ыраазычылык. Жаратканым ушул эфирибизде пайдалуу болгон болсун, ал эми кемчилдик болсо кечирген болсун. Устаза, биринчи суроо: илим алуудагы адептин орду кандай? Негизинен илим алууда албетте илим менен адеп ар дайым бири-бирине жанаша жүрөт. Бул эт менен тырнак сыяктуу десек болот. Анткени бул экөөнү бири-биринен бөлүп кароого таптакыр мүмкүн эмес нерселер. Бул нерсеге бизде ошол исламда же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн келишинде дагы исламдын негизги өзөктөрүнөн буга чейинки дагы эфирлерде айтып кеткенбиз. Пайгамбарыбыз эң улуу кулк мүнөздү толуктоо үчүн жиберилгенин эскергендей эле, демек илимден дагы мурда бизде адеп турат. Ошол себептен биз эң алгач ушул адебибизге көңүл бурсак дагы жакшы болот. Албетте адам бир күндө же бир 3-4 жылдын аралыгында же 5-10 жылда адептүү болуп калбайт. Адам өмүр өткөнгө чейин өзүнүн адептүүлүгүн сактаганга же болбосо жакшыртканга милдеттүү десек болот. Ошол эле учурда илим алуунун өзүнчө адептеринен токтоло кете турган болсом, эң алгач эле ниеттин тууралыгы болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринде амалдар ниетке жараша болот деп Бухари, Муслим риваяттарында келтирилгендей, баардык иштер кайсыл гана жумуш болбосун ошол ниетине жараша бааланат. Ошонун негизинде илим алууда дагы эң алгач ниет болуш керек деп баса белгилеп кетким келет. Андан сырткары албетте илимди талап кылууга биринчи адам даяр болуш керек. Кантип даяр болот? Мен ушул тармактагы илимди алып, ошону өзүмө милдет катары көтөрүп жүргөнгө кудуретим жетеби? Мындан ары ушул алган илимиме мен татыктуумунбу? Андан соң ошол илимди өмүр өткөнгө чейин мен барктай аламбы, баалай аламбы деген нерселерге дагы көңүл бурушу зарыл. Андан сырткары ушул илимдин адептеринен устазды туура тандоо болуп эсептелет. Устазды туура тандоо бүгүнкү күндө албетте бардык тараптарда өзүнүн адиси болбой туруп сүйлөгөндөр дагы көп болгондуктан устазды эң алгач ошол кайсыл бир багытта илим ала турган болсо, чыныгы өзүнүн адисиби же жокпу? Эгерде адиси болсо, канчалык деңгээлде? Аны башка белгилүү ошол багыттагы адистер канчалык деңгээлде тааныйт? Анын орду канчалык экендигин дагы көңүл буруп коюу албетте маанилүү. Себеби биз ислам тараптан алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө адамдарга көрүнбөй, бурч-бурчта динди бузуу үчүн дагы өзүн мындай мугалим катары тааныштырып, жашыруун дагы туура эмес маалыматтарды бергендерди угуп келебиз. Ошол себептен устазды тандоо дагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Бул дагы адептерден. Андан кийин устазды тандагандан соң устазга урмат кылууну, ошол алып жаткан илимди сыйлоону, барктоону дагы бул илимдин адептеринен болуп эсептелет. Сонун жооп болду, устаза, ыраазычылык. Деги эле ушу илим талап кылам деген талаба илимдердин устазга болгон мамилеси кандай болуш керек? Албетте эң алгач ошол устазды өзүнүн мен ушул устаздан илим алып, ушул жогорку даражага жетип, ошол илимимди эки дүйнөдө тең пайдалуу кылгым келет деген адам устазды тандагандан кийин ошол устазды
адамдар кандай деңгээлде урматтаса ал устаздын көңүлүнө толот деген. Бардыгыбыз эле урматталгыбыз келет да негизи жашоодо. Бардыгыбыз эле өзүбүзгө кайсыл нерсе жакса, устазга андан 2 эсе урмат сыйды көргөзүбүз керек. Же болбосо устазды ата-энеден кийинки эле бизге жакшылык каалаган ата-эненин ордундагы инсан катары көрсөк болот. Анткени жашоодо бизге эң алгач эле ата-энебиз, андан кийин устатыбыз гана эч качан жамандык каалабайт экен. Башка адамдар кандайдыр бир деңгээлде инсандардын баардыгы кемчиликтүү болгондугу себептен кээде көрө албастык, кээде ичи тардык кылып коюшу мүмкүн. Бирок ата-эне менен устат гана ушул менин кол астымдагы уулум же кызым менден дагы ийгиликтүү болсо деп санайт экен. Ошол себептен ошол нерсени унутпаш керек. Кээ бир учурларда биз өзүбүз дагы азыркы күнгө чейин ушул илим алып, андан ары ошол билгендерибизди колубуздан келишинче таратып жүргөн салым кошуучулардын катарында айта кетсек, устаздарыбыз бизге ар дайым жакшы багыттарды берет. Кээ бир учурларда устаздан эскертүү дагы алып калышыбыз мүмкүн. Балким кандайдыр бир деңгээлде кыйшайып бара жаткан учурубузда. Ошол кыйшайып бараткан сөздү айтканда дагы туура кабыл алууну үйрөнө турган болсок, анда биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Андан кийин устаздын көзүнө тик карап сүйлөбөө, бул дагы устазды урматтоонун катарына кирет. Эгерде устаз бизде сенден кийин сырттан кирип келе турган болсо, устазды ордунан туруп тосуп алуу дагы бул урмат болуп эсептелет. Устазга болгон, устаз олтурганга чейин күтүп туруу, устаз олтургандан кийин артынан олтуруу, бул дагы устазды урматтоонун себептеринен. Кандайдыр бир себеп менен устаз эгерде ооруп кала турган болсо, же башка бир себептер болуп калса, сөзсүз устазды зыярат кылып туруу, анын айткан сөздөрүн ар дайым туура жагынан кабыл алуу, жана эгерде кайсыл бир себептерден бизге ошол кээ бирки мамилеси же болбосо инсан болгондон кийин баарыбызда кемчилик бар. Кээ бирки мүнөзү эгер биздин көз карашыбызда туура эмес деп эсептесек, аны бетине кийсе айтпай, ошол нерседен өзүбүзгө сабак чыгаруу. Бирок кандай болгон күндө дагы устаздын ыраазычылыгын алуу, бул ошол илимдин бизге жугуусуна жана аны башкаларга дагы таратууга себепчи нерселерден бири болуп эсептелет. Анан албетте сабак учурунда болсо, устазды кунт коюп угуу, андан башка нерселерди алаксыбоо. Эгерде бир тапшырма бериле турган болсо, ал тапшырманы убагында аткарып келүү, жана устаздын суроосуна жооп берүү. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, эгерде кайсыл бир маселени сабак учурунда түшүнө албай кала турган болсоң, ошону адептүүлүк менен суроо. Өзүнүн үнүңдү бийик чыгарбай, ошол кайсыл адепке туура келе турган болсо, ошол жатык тилде устаздан сурап, анан илимиң дагы бекемдетүү болуп эсептелет. Устазга сонун жооп болду. Бирок ушундай устазды табуу же болбосо жетик устаз болуш үчүн ал устаз кандай мүнөздөргө, кандай сыпаттарга ээ болушу керек? Албетте шакирт устазды тандагандай, устаз өзү дагы устаз болгонго чейин канчалаган көптөгөн жылдар бою ошол туура илим алган устаз болуш керек. Албетте устаз эң алгач илим таратууда өзүнүн устаздарынан бизде ошол ижаза деп коет, же болбосо дуасы, устаздардын ошол дуаларын алган болуш керек. Анан илимди таратууда кандайдыр бир деңгээлде илим алган болуш керек. Албетте биз илим бул деңиз сыяктуу, аны биз өмүрүбүз өткөнгө чейин алсак деле анын акыр аягына жетпейбиз. Эгерде илимдин баарын алып бүтүп анан илим берем деп ойлосок, анда биз өмүрүбүз бүтүп калат. Сөзсүз түрдө ошол себептен кайсыл бир деңгээлге жеткенге чейин өзү дасыккан инсан болуш керек. Андан сырткары устаз өзүнүн устаздарын дагы мындай чынжырча деп коебуз, бизде ошол белгилүү устаздар болуш керек. Санжырасы бар устаздар болуш керек. Албетте бизде Кыргызстанда көптөгөн устаздарыбыз бар, өздөрүнүн санжыралары менен бизге илимдерин таратып келишет. Канча жылдардан бери дагы болсо өздөрүнүн мисалы илимдерин бизден сырткары деле мисалы эфирлерге чыгып, ушундай соц тармактарда дагы таратып келүүдө. Демек, устаз деген адам бул бардык коомдун
айрыкча ушул илим тармагында катмарга белгилүү кайсыл тараптан кайсыл жактан илим алып келгендиги ачык айкын болуш керек. Анан албетте устаздар дагы биз сыяктуу эле илим алып жүргөндө өздөрүнү инсан катары адеп ахлактык жактан дагы өтө жогорку деңгээлде өнүктүргөн. Ошол себептен биз аларды устаз деп сыйлап артынан шакирт болуп түшүп жүрөбүз десек болот да. Жакшы. Деги эле илим алуучунун айлана чөйрөгө болгон адебидагы бул көп нерсени кабар берет. Илим издеген адамдын же илим жолунда жүргөн талабанын айлана чөйрөгө болгон мамилеси кандай болуш керек? Эң сонун бүгүнкү күндүн өтө орчундуу суроолорунун бири десек болот. Анткени бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн Кыргызстанды ала турган болсок, илим алуучулардын кандайдыр бир деңгээлде ушул адеп тараптан алсырап жатканын көрүүгө болот. Анткени бул жерде бизде бир тараптуу гана илимге гана умтулуп, ошол адеп тараптан алсырап калгандыгыбыз себептен балким кандайдыр бир деңгээлде биз илим ала албай жатабыз десек болот да. Кээ бир учурда балким биз илимсиздиктин айынан же жаштык деп коебуз, балким жаш болгондуктан жана устаздардын баркына балким жетпей калуудабыз. Качан бизге устаздардын баркы көз өтүп кеткенде анан баалангандыгы албетте адамды өкүндүрөт. Ошол эле учурда айлана чөйрөгө алган илимибизди амалга ашырбагандыгыбызда десек болот да. Бизде тилекке каршы, албетте баары деп айтпайм, бирок көпчүлүк учурда илим бизде теория же болбосо ооз-эки жүзүндө сүйлөнүп гана калууда, бул амалга ашырылбай жатат. Ошол себептен дагы динден алыс болгон кээ бир адамдарга ислам бул жөн гана ооз-эки түрүндө айтылган маселе катары каралат. А болбосо ислам дини практикалык жүзүндө ишке ашырууда эң мындай адамга бардык тараптан мүмкүнчүлүк берилген эң жеңил дин болуп эсептелет да. Ошол үчүн бизде биздин чоң аалымдардын катарын толуктап өтүп кеткен устаздарыбыздан бул илим ушундай маанилүү, бирок адеп андан дагы маанилүү деп айтышканда. Ошон үчүн имам Малик, бизде 4 мазхабтын бирөөсүн түзгөн имам Маликтин атасы ошол имам Маликти илимге берерде сен алгач уулум адепти үйрөн, андан кийин илимди үйрөнөсүң деп айткандыгы дагы бизге чоң сабак болот десек болот. Андан сырткары дагы чоң алымдарыбыздан Абдуллах бин Мубарак рахматулла алейхи деген улуу алымдарыбыздан өткөн. Ал дагы ошол бизге илимден мурда адепти үйрөтүштү деп айтат да. Демек ушул жерден дагы албетте мындай адеп жөнүндө, илимден мурда адепке басым жасалган жөнүндө көптөгөн алымдар айткан. Бирок бир экөөсүнө токтолсок, ушуларды айтып кетсек болот да. Ушул жерден дагы эгерде бир инсан өзүнө сабак чыгара турган болсо, эң алгач илимди алам дегенден мурда ошол менин адеп ахлагым кандай деңгээлде, ошон үчүн мен биринчи адеп ахлагымды жогорку деңгээлде чыгарсам, анан менин илимимди инсандар дагы эң биринчи албетте Аллах Тааланын алдында кабыл болот, андан кийин адамдардын алдында жүзүм жарык болот дегенге себеп болот десек болот. Сонун жооп болду. Деги эле сиз айткан сөзүңүздүн акыйкаты бар. Бизде ошо адеп жактан бир кризиске батып бара жаткандайбыз. Ушул адеп мамилеси максатыны, адептин негизги маани маңызын түшүндүрүүдө илим алуучулардын же илим берүүчүлөрдүн орду канчалык? Аябай жакшы суроо болду. Эң негизи жана айтып кетпедикпи жогоруда ошол устат тандоо деп. Ошол устатты тандоодо эң алгач биз адашпашыбыз керек деп ойлойм. Устат албетте илимди таратардан мурда өзү алгач өтө жогорку деңгээлде адеп ахлактуу болот. Албетте анын инсандык кемчиликтери болушу мүмкүн, ал нерсе баарыбызда бар. Бирок ошол илим таратууда эң негизги исламдын түпкүлүгүнө каршы келбеген адеп ахлактар ал устаздарда жогорку деңгээлде калыптануусу керек. Ошол эле учурда ошол илим берип жатканда эң алгач устаттын дагы бир милдети ошол айтып жаткан сөзүнө эгер өзү амал кыла турган болсо, анын тараткан илими дагы жогору болот деп ойлоймун. Себеби жана айтып кеткендей эле бизде көп учурда көпчүлүк эле илим, бардык эле илим тармактарын алып карасак ушундайлар көп. Ошол ооз-эки түрдө гана айтылып, практикалык жүзүндө ошол айтып жаткан адамдар өздөрү дагы толук аткара албагандыгы себептен ал илимге кандайдыр бир деңгээлде доо кетет. Ошол себептен
бүгүнкү күндө биз ушул илим таратуучулар дагы ушул адеп ахлактын үстүнөн иштөөдө эң алгач мен ойлойм өзүбүздүн дагы үстүбүздөн иштешибиз керек. Анткени жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болгондон кийин ошол үммөттөр пайгамбарга эң жакындар. Андан да жакындары ошол алымдар дейт. Албетте алымдарыбыз ошол кулк мүнөз тараптан ар дайым бизге үлгү болушу керек. Ошого биз бул жаатта сөзсүз түрдө адеп ахлакка дагы бүгүнкү күндө көбүрөөк басым жасоого милдеттүүбүз деген ойдомун. Жана эң алгач ушул айтып жаткан сөздөр албетте эң алгач өзүмө тиешелүү. Андан кийин ушул бизди көрүп жаткан эфирдеги бир туугандарыбызга тиешелүү деп айтып кетким келет. Анткени биз дагы жашпыз. Кандайдыр бир деңгээлде бизде дагы каталар болушу мүмкүн жашоодо негизинен. Ошолордун үстүнөн дагы иштеп келе жатабыз. Мындан кийин дагы иштейбиз демекчимин. Сонун деги эле бүгүнкү күндө ар бир илим алып жаткан, илим жолунда жүргөн биздин бир туугандарыбыз аз эмес. Кудайыма шүгүр, булар өтө көп. Бирок бул канчалык көп болгону менен менин байкашымча, же балким мен адашамбыз таза, бизде биригүү болбой жатат. Ар бир окуу жайдын же медресенин дебизби илим талап кылуучулары өздөрүнүн устаздарын гана сыйлоого, ошолорду гана туура деп эсептеген ору бизде пайда болду да. Эгерде чүй Бишкекти эле карай турган болсок, бизде өтө көп медреселер бар, Кудайга шүгүр. Илимдери жакшы дегендей. Бирок ушул илим алууда башка бир илим алып аткандарды сыйлоодо дагы, башка бир устаздарды сыйлоодо дагы ушуну бир биригип бир максатка бут коюу, бир максатка жең уруу деген сыяктуу түшүнүктөрдү алып келүүдө адептин орду канчалык? Албетте эң алгач биз илим алуудагы адептин орду деп сүйлөп жаткандан кийин өзүбүз баш болуп үлгү болууга аракет кылышыбыз керек. Андан сырткары биздин ушунча алып жаткан илимибиздин максаты эмне? Ушул нерсеге кайтсак, бул албетте жана жогоруда эскерип кеткендей ниетке кайта турган болсок, ушул азыркы учурда аракет кылып жаткан инсандардын баардыгы бир максатта Аллах Тааланын ыраазылыгын табууда. Кээ бир учурда биз ушул ниетибизди балким унутуп калабыз. Инсан өзү унутчак дегенди түшүндүргөндөй, балким унутуп калып, пенделик бир напсилерге азгырылып бараткан жокпузбу деген ой келет да. Анткени бизде Кыргыз Республикасын ала турган болсок, бизде мамлекет катары кабыл алынган бул бизде Матуриди акыйдасы, Ханафи мазхабы болуп эсептелет. Сиз айтып жаткан жогоркуда диний билим берүүчү окуу жайлардын бардыгы эле ошол Ханафи мазхабын, Матуриди акыйдасын карманышат. Анан эмне үчүн ушул бири-бирин урматтоодо бир аз алсырайт деген нерсеге токтоло кете турган болсок, албетте бул дагы бизге бир көрсөткүч. Демек биз дагы өзүбүздүн адеп ахлагыбызды толуктоодо өтө бир кемчиликтүү, көзгө басарлык, балким кемчиликтүү бир иш алып барат экен дегенибиздин көз каранды. Кээ бир учурда ошол напсибизге азгырылып, кандайдыр бир кичинекей бир нерсенин артынан жана биздин айтылган нерсе каралбай калды деп, бул деле ушул напсинин жеке кызыкчылыктарынан болуп эсептелет. Демек, эгерде биз бардыгыбыз бир ишенимдин, бир мектептин ээрчиген үммөтү катары боло турган болсок, анда бизде талашып тартышууга жалпысынан алып караганда негиз жок. Андан сырткары Аллах Тааланын ыраазылыгы максат болуп жаткандан кийин Аллах Таала өзү бизге буйрат, бир мусулмандын башка бир мусулманга каны арам. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседе исламдын артыкчылыктарынан, эгерде бир адамдын көңүлү ооруса, андан көрө ошол Каабаны талкалаган жакшы деп адамдын көңүлүн ошол бир андан сырткары ал адам гана эмес, ал мусулман гана эмес, ошол биздин мазхабтагы, ишенимдеги бир тууганыбыз катары. Демек, биз аларга тескерисинче урмат кылууга көбүрөөк акылуубуз деген пикирдемин. Анан албетте бизде
Кыргызстан жаңы эле ислам динин мындай кайрадан тереңдеп бекем илим алып, ушул илимди илимий түрдө бекемдөөгө дагы да жаңы кадам таштаган бала сыяктуу болгондугубуздан кайсыл бир учурларда биз динсиздиктин доорун жашаганбыз десек болот. Ал баарыбызга белгилүү. Ошол динсиздикте калып калган, калыптанган нерселер бизде дагы басымдуулук кылып жатат десек болот да. Демек анын үстүнөн баардыгыбыз биргеликте иштешибиз керек. Сиз өзүңүз дагы жогорку диний билим берүү мекемесин жетектеген инсан катары, мен ушул студенттерге сабак берген мугалим, окутуучу катары биз баардыгыбыз ошол келе жаткан өзүбүздөн кийинки муундарга алардын дагы ишеними, ошол биздеги мектеби бир экендигин түшүндүрүп, ал башка жерде окугандыгы ал бизден таптакыр бөлөк дегенди түшүндүрбөйт дегенге дагы бир аз басым жасап үйрөтө турган болсок, балким 5 жылдан кийин, балким 10 жылдан кийин бул нерсе өзүнүн калыбына түшөт деген ишеничтемин. Анткени биз Кыргызстандын эле ичинде болгону адрестерибиз башка болгону менен биз ошол эле Аллах Тааланын сөзү болгон Куранды үйрөнөбүз, Куран Каримди үйрөтөбүз баардыгыбыз. Ошол эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн үйрөтөбүз. Ошол эле акыйда, тафсир илимдерин баардыгыбыз бир эле багытта, бир эле китептерди колдонобуз. Ошол себептен бизде эч кандай ажырым жок болгону биздин өзүбүздүн түшүнүктөрүбүз же болбосо напсиге болгон байкообузга дагы адеп ахлактык түшүнүктү басымдуу кылсак, буюрса келечекте бирге болобуз деген ишеничтемин. Сонун жооп болду устаза. Мен күткөн жана ошо көптөн бери мени ойлондуруп жүргөн суроо боюнча биз сөз кылдык. Ушунча келип убакыт бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жараткандан бүгүнкү айткан ар бир чын жүрөктөн чыккан сөзүңүзгө буюрса бир күн болбосо бир күн жетишебиз деп ойлоймун. Анда сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Мен жогоруда да айтып кеткендей, ар дайым ушул сөзүмдү көп жерде колдонуп кетем. Дагы бир ирет ушул сөзүм менен коштошкум келип турат. Пендеге ыраазычылык билдирбеген адам Аллах Таалага эч качан ыраазы боло албайт деп айтат. Демек ушул мен дагы сиздердин ушинтип эфирге чакырганыңыздарга дагы бир жолу өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул жерде канчалаган жамаат болуп иштеп жатасыздар, бир топ болуп, ошол топтун берекесин берсин Аллах Таалам. Кылган жакшы иштериңиздер, ушул элдерге колуңуздардан келген ушул илимди, жакшылыкты, адепти таратуунун үстүндө дагы чоң мээнет кылып жатасыздар. Жана айткандай, эфирдин артындагы мээнет негизи эфирге чыккандан дагы көбүрөөк да. Ошон үчүн сиздердин дагы иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм. Анан албетте Кыргызстаныбыз ушул ислам багытында дагы, экономика өнүгүү багытында ар тараптан эң жогорку ийгиликтерге жетишине тилектешмин. Ошонун ичинде Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир мусулманы ошол Аллах Таала ыраазы болгондой деңгээлде жашап, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетип, буюрса кыямат күнү Аллах Таала биздин баардыгыбызды өзүнүн бейиши менен сыйлоосун тилеп калмакчымын. Чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Устаза, урматтуу эже сиңдилер, сиздер менен бүгүн исламдагы ароо айымдар берүүсүнүн негизинде ислам илимге болгон адеп темасында сүйлөдүк. Ал эми биздин коногубуз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Улуттук университетинин теология факультетинин мугалими устаза Бихамида Абдыкадыр кызы болду. Ойлоймун бүгүнкү эфир ар бириңиздердин жүрөгүңүзгө тие турган, ар бириңиздердин өзүңүздөр ала турган пайдалуу сабак болду деп эсептеймин. Аллах Таалам жакшылыгыңызды кабыл кылсын, кемчилдиги болсо кечирген болсун. Жана ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын ырайымын берекесин тилөө менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолукканга чейин Аллах Таалам ар бириңиздердин үйүңүздөргө ырыскысын, илим адебин мол кылып берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.